Мактанган, актанган, даттанган жаман, бирок мен бир адамдын алдында аябай мактанчакмын. Кимдин алдында билесиздерби? Апамдын алдында. Мен мактанайын деп мактанбайм. Апа баланын жакшылыгын укса, жакшы сөзүн, жакшы иштерин, ал тууралуу жакшы пикирди укса, апа дагы ата дагы өтө бактылуу болот экен. Өзүн мактаган караганда баласын мактасаң, атанын, апанын көңүлү көтөрүлөт экен. Менин максатым мактаныш эмес, апамдын көңүлүн көтөрүш. Жаш балага окшоп, деталды айтып берем, апа, муну жака барбадыңбы? Анан ушул жака барсам, ата энелер отурган экен, анан мага сөз бербедиби? Сөз берди эле, ушинтип сүйлөбөдүмбү? Анан антип эле, мынтип эле деп бүгүнкү күндө айтып берем, Кудай кааласа. Биз канча жашка чыкпайлычы, жаш бойдон кала берет экенбиз, бала бойдон кала берет экенбиз. Качан ата менен апа барда. Апам барда санына башын коюп жаткым келет, башыма сылашын каалайм, апаке деп эркелегим келет. Мен деле бала экенмин ойлоп көрсөм. Ошон үчүн казактардын бир сөзү бар, анасы бар адамдар эч качан картаймайды. Мен тилегим ушул. 80-90га чыкканча картайбагыла. Атаңар, апаңар болсун. Bir adam var eкен. Telefonunda apam, алтын апакем деген номер бар. Апасы өтүп кеткенде 1-2 жыл болгон, ошону өчүрө албай жүрөт экен. Кантип дити барат. Ошон үчүн апа деп айткандын өзү бакыт. Мен азыр ата деп айткым келет, атам жок. Кээ бир адамдар бар, апа деп айткысы келет, апасы жок. Ошон үчүн атаңдын, апаңдын маңдайыңда болгону бул чоң бакыт экен. Апа кошо кетсе 3 нерсе кошо кетет дейт. Ырыскың мурдагыдай жеңил болбой калат, бул 1 дейт. Тилектериң мурдагыдай оңой кабыл болбой калат, бул 2 дейт. Ден соолук мурдагыдай чың болбой калат, бул 3 дейт. Апаң төрүңдө отуруп алып, тамагыңды жеп, урушуп, каргап шилеп отурса деле ушул нерсе келе берет экен, эгер апа тирүү болсо. Биздин апалар андай эмес, жардамын бере коет, неберени караша коет, келинге кол кабыш кыла коюшат. Анан дайыма тилектери жакшы, өмүрлүү болсун, берекелүү болсун. Ошон үчүн бейишке да путевка бар, ата менен апанын ыраазылыгында. Тозокко да путевка бар, апа менен атанын ыраазылыгында. Ошон үчүн сиздер балдарга дайыма ыраазы болуңуздар. Анча-мынча тентектик кылса деле ачуу менен жаман сөз айтып ийбеңиздер. Жаман напез деп коет. Болбогор акмак экен деген сөздөр оозуңдардан чыкпасын. А дегенде сөз болот, андай кезде өз болот. Ошон үчүн бул балдардын бир айырмачылыгы бар. Силердин эле балдарыңар эмес бул. Кыргызстандын балдары, мекендин балдары. Ушул ат, ушул атагдан, ушул аброй кут болсун.